Onboarding kanalları boyunca sosyal tarmaklar, Facebook, Facebook, Instagram, Pinterest degan gerek. Pinterest, Telegram, degen LinkedIn, profesyonelli misалы sizler программисттерге же болбосо тигүүчүлөргө курс жасап ошо LinkedIn'де агайын сообществолор бар да, ошол жактан публиковать этсеңер болот. WhatsApp, Twitter новости, ВКонтакте, Одноклассники, TikTok. Анан блогерлер аркылуу же инфлюенсерлер аркылуу да чыксаңар болот. Алар публикация этип иштеп алар силерден башкалган. Бул эки блогер Кыргызстанда эң популярный блогер. Өзүнүн контенти ар башка, бирок ар биринин өзүнүн аудиториясы бар. Өзүнүн каналдары бар. Анан марафондо айтып көрдүк, марафондо мисалы курсуңуз бир 20 сабакка турса, сиз ошонун бир 2 сабагын марафон катары же 5 сабагын марафон катары берсеңер болот да. Ошону өткөрүп, анан ошол жактан адамдарды чогултуп, анан курсуңузга жаздырсаңыз болот. Марафонго катышкандарга 5% скидка, 10% скидка деп. Посмотреть курсы, только актуальный инструмент, сертификат трудоустройства, беспроцентная рассрочка дейт маркетте. Бул адамдарды кызыктырыштын бир опциялары. Силер өзүңөр үчүн ошол опцияларды жазып чыксаңар болот. Анан бүгүн ошо баннерде салып жүрөбүз. Жакта ретеншн болгондо, жана силердин курска уже келген адамдар менен иштөө. Буга чейин булар курска жазыла электерди чакырасыңар. Бул жерде курста келгендер менен иштейсиңер, анткени алар менен тыгыз байланышта болбосоңор, алар аягына чыкпай кетип калат да, аларды аягына чыгыш керек. Бул процесстин максаты сиздин курсуңузга 20 адам келсе, ошо 20 адамды аягына чейин чыгарып. Ошолордон обратный связь алып, алардын каалоосуна өзүңөрдүн программаларды дагы толуктоо деген сыяктуу мисалдар менен же болбосо инструменттерди кошуп, бул Canvas, Moodle дегендер бул жанагы LMS система. Интернетте онлайн сабактарды жүктөй ала турган системалар. Буларды да бир сыра көрсөтүп кетебиз. Анан мессенджерлер бул Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, ошол жактагы мессенджерлерди дагы өзүнчө группа создавать этип, ошол жактан иштесеңер болот.